Унасын көлөкө жерге коюп жатып, Лейлекте бала бакчанын кызматкери 6 баланы коюп кетти. Бул тууралуу Баткен облустук Ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 15-июль күнү саат 11 чамасында Лейлек районунун Жаңы Жер айыл аймагына караштуу Шумкар балдар бакчасынын 43 жаштагы кызматкери аял киши өзүнүн унасын бала бакчанын көлөкө жерине коюп жатып, ал жерде ойноп жаткан бала бакчанын 6 тарбиялануучусун коюп кеткен. Андан 5 жаштагы 1 бала, 2 жаштагы 5 бала денесинен жаракат алып, Кулуңда айылдык ооруканасына жеткирилген. Бул факты боюнча жаранга карата тиешелүү кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатканы айтылат. Тергөө иштеринин жүрүшүндө тийиштүү экспертизалар дайындалып, 43 жаштагы жарандын айдоочулук күбөлүгү жок экендиги аныкталган. Унасы айып төлөөчү жайга киргизилди. Ал эми жабыркаган балдардын бирөөсү оор абалда деп жазылат маалыматта. Булак супер кежи. Мүрзөгө коюлган эстеликти элестетет. Сосновка айылына коюлган чакырык плитка талкууга түштү. Айыл чарба министринин орун басары Бермет Турсалиева Сосновка айылынын кире беришине орнотулган мүрзөгө коюлган эстеликти элестеткен чакырык плитканын сүрөтүн соц баракчасына жарыялады. Аталган сүрөт коомчулукта талкуу жаратты. Сары Өзөн чүйөрөнүнө кире беришти. Ушундай чакырык плитканы орнотуп коюшуптур. Түндө өзгөчө коркунучтуу көрүнөт экен. Тыгында турганбыз, бирөөнүн мүрзөсү окшойт. Барып Куран окуп коеюн дегем. Анткени чоң трассанын боюнда трагедиялык кырсык катталган жерлерге ушундай плиткалар көп коюлган. Барып окусам, кош келиңиздер деп турат деп жазган Турсалиева. Булак серепкежи. Ала тоого парашют менен түшкөн спецназ. Улуттук гвардиянын 30 жылдыгы. Башкы штаб куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын 20 жылдыгына арналган майрамдык иш-чаранын сүрөттөрүн жарыялады. Белгилей кетсек, майрамдык иш-чара кечээ 17 июлда Борбордук кала тоо аянтында өттү. Анда улуттук гвардиянын ардак кароолуу ротасынын жана аскердик оркестрдин өздүк курамы шаардыктарга жана конокторго саптык ыкмаларды жана дефилелерди көрсөттү. Ал эми Пантера атайын багыттагы аскер бөлүктүн десанттары Кыргызстан Коргоо министрлиги, улуттук гвардия жана Бишкек шаарынын туулары менен аянтка парашют менен түштү деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда жыл сайын 20 июлда куралдуу күчтөрүнө караган улуттук гвардиянын күнү белгиленет. Анын биринчи жоокерлери 1992 жылдын 20 июлунда ант берип, кызматтык милдетин аткарууга киришкен. Улуттук гвардия эгемендүү мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуу максатында 1991 жылы декабрь айында түзүлгөн. Бүгүнкү күндө ал өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн өзгөчө бөлүгү. Булак спутник кежи. Эксан Эслайн кооперативинен жабыр тарткандар акчасын кантип алат? Министр жооп берди. Бүгүн 18 июль күнү Ички иштер министри Уланбек Ниязбеков жыйын учурунда кооперативден алдангандардын маселеси боюнча суроого жооп берди. Эксан Эслайн кооперативине көп жарандар алданып калды. Эки кооперативдин жетекчилердин мүлктөрү, эсептери жана кооперативдин эсептери соттун чечими менен камакка алынган. Соттун чечими менен жабырлануучулардын баарына ошол эсептен акча кайтарылып берилет, деди министр. Эске салсак, 13 июлда Эксан Групп ЛТД кооперативинин төрайымы кармалып, келтирилген зыяндын көлөмү 121 миллион сомдон ашык суммага бааланган. Ал эми Эслайн турак жай кооперативинин жетекчиси катары таанымал Бакыт Алиев 15 мартта ишенип берилген мүлктү ыйгарып алууга шектелип кармалган. Булак серепкежи. Дөө Чыңгыз Кайман аттуу Кримтөбөл 7 сентябрга чейин камакта калтырылды. Дөө Чыңгыз Кайман аттуу Кримтөбөл соттун чечими менен камакта калтырылды. Бул тууралуу Сереп медиа маалымат агенттигине 1 май райондук сотунан билдиришти. Маалыматка караганда ал 7 сентябрга чейин жаза аткаруу кызматынын номер 21 мекемесинде камакта болот. Ошондой эле ал жазы кодексинин 261 беренесинин 1 бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмышты уюшкан топту түзүү же ага катышуу жасоого шектелүүдө. 8 июль күнү Дөө Чыңгыз аткан Кримтөбөл Чыңгыз Жумагуловду кармоо аракеттери жүргүзүлүп, анын унаасы аткыланганы маалымдалган. Кийинчерээк УКМК үн катып, Жумагулов менен ок атышуу болбогондугун билдирген. Ал эми 15 июль күнү УКМКнын кармалганын маалымдаган. Соц тармактарда анын УКМКга өзү келген видеосу тараган. Булак серепкежи.
Айдоочулук көөлүккө экзамен тапшырган 310 миң адамдын 77% өтпөй калды. Жыл башынан бери айдоочулук көөлүк алуу үчүн экзамен тапшырган кыргызстандыктардын 77% өтпөй калды. Бул тууралуу Ички иштер министри Уланбек Ниязбеков маалымат жыйында билдирди. Жол кырсыктарынын бирден бир себеби жол эрежелерин сактабагандык болуп эсептелгендиктен айдоочулук көөлүктөрдү алуу жоопкерчилигин күчөткөнбүз. Быйылкы жылдын башынан бери УНА мекемеси тарабынан 310.502 жаран жол эрежелери боюнча экзамен тапшырган. Анын жыйынтыгында 22% гана экзаменден өтүп, калган 77% тапшыра алган жок. Башкача айтканда, 241.186 жаран сынактан кулады, деди Ниязбеков. Министр мунун себебин айдоочулук көөлүктөрдү алуу процедурасы күчөтүлүп, экзаменде видео камералар жана жаңы санарип ыкмалар колдонулуп жаткандыгынан улам болууда деп түшүндүрдү. Булак Спутник кежи. Укук коргоочу нарында жаштар арасында аракетчилик күч алып жатканын айтты. Ички иштер министрлиги жооп берди. Нарында жаштар арасында аракетчилик күч алып жатат. Бул тууралуу Балдардын укугун коргоочулар лигасы коомдук бирикмесинин директору Назгүл Турдубекова бүгүн 18 июлда маалымат жыйында билдирди. Бул фактыларды Ички иштер министри Улан Ниязбеков тастыктады. Алар мурда аныкталган окуяга катышкан өспүрүмдөр соттолду, деди министр. Булак Серепкежи. Эми бийлик алмашуу болбойт. Министр активистке кызмат сунуштады. Мындан кийин бийлик алмашуулар болбойт. Бул тууралуу Ички иштер министри Улан Ниязбеков бүгүн 18 июлдагы маалымат жыйында активист Атай Бейшенбектин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Активист 2005, 2010, 2020 жылдардагы бийлик алмашканын айтып, Ички иштер министринин эмне себептен бийлик алмашып жатканын изилдеп көрдүңөрбү? Министр болгонуңузга 2 жылдан ашты. Кандай жетишкендиктер жана кемчиликтерди айта аласыз деп сурады. Улан Ниязбеков активистке Ички иштер министрлигине кызматка келүүнү сунуштады. Мен сизди мамлекет үчүн кызмат кылууга чакырат элем. Мамлекеттин өнүгүүсү үчүн чогуу иштебейлиби? Качанга чейин эле бири-бирибизди сындап жүрө беришибиз керек. 2005 жылы революция элди митингге чогулткан адамдардын күнөөсүнөн улам болду. Мындан кийин бийлик алмашуулар болбойт деп кескин айта алам. Мамлекеттин туруктуулугу үчүн милиция дайыма иштейт жана кылмыштуулукка каршы күрөшөт. Чагымчыл аракеттерге жеткирбегенге аракет кылабыз, деди ал. Ошондой эле министр Ички иштер министрдин структурасында көп өзгөрүүлөр болуп жаткандыгын айтып, санарип багытында иштер аткарылып жатат. Элге сервистик тейлөө иштери жакшырууда. Ар бир милиция кызматкери үчүн планшеттерди алып берип жатабыз. Жол коопсуздук кызматкерлерине унаалар алынып берилүүдө, деп кошумчалады. Булак репортер кежи. Тоң районундагы Үчем төрөлгөн үй бүлөгө балыкчыдан батир берилди. Үчем төрөлгөн аз камсыз болгон Тоң районунун тургундарына батир берилди. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен кабарлашты. Бүгүн 18 июлда Балыкчы шаарында Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев Үчем төрөлгөн үй бүлөгө батирдин ачкычын тапшырды. Үчемдин ата-энеси Канат Абдылдаев менен Айбарчын Бегалиеванын өздөрүнүн турак жайы, жумушу жок жана Тоң райондук Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын аз камсыз болгон үй бүлө катары каттоодо турушат. Белекке берилген батир Балыкчы шаарынын борборунда жайгашкан. Үй борбордук коммуникацияга туташтырылган. Квартира оңдолуп, тиричилик техникалары жана күнүмдүк керектелүүчү буюмдары бар. Ошондой эле аталган үй бүлө белек катары жеңил уна алышты. Министрликтин маалыматы боюнча мамлекет тарабынан Үчем төрөлгөндө ар бир бала үчүн 50 000 сом жөлөк пул каралган. Ошого ылайык Абдылдаевдардын үй бүлөсү 150 000 сом алган. Булак Серепкежи. Славян базары эл аралык сынагында Бек Исраилов 3-орунду багындырды. Кечээ 17 июль күнү Беларусь өлкөсүнүн Витебск шаарында өткөн Славян базары музыкалык сынагы жыйынтыкталып, Кыргызстандын атынан катышкан ырчы Бек Исраилов 3-орунду камсыздады. Белгилей кетсек, Бек Исраилов конкурстун 1-күнү Александр Серовдун «Я люблю тебя до слез» ырын аткарган. 2-күнү дүйнөлүк хит I Believe I Can Fly ырын аткарган. Маалыматка ылайык, Славян базары эл аралык эстрадалык ырлар сынагында Беларусь өлкөсүнүн ырчысы Анна Турбецкая баш байгеге коюлган $20 000 сыйлыкка ээ болгон. 1-орунду италиялык ырчы
Марта, экинчи орунду Болгария өлкөсүнөн Димитрина Германова жана Орусиядан Ненси. Үчүнчү орунду армениялык ырчы Мария Ханданян жана Кыргызстандан Бек Исраилов багынтышкан. Булак Селеп Кежи. 20 жылдан кийин кайрадан чогуу. Америкалык белгилүү актриса жана ырчы Дженнифер Лопес менен Голливуд актеру Бен Аффлек баш кошту. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматта айтылгандай, түгөйлөр 16 июль күнү некесин расмий түрдө каттатышкан. Эми актриса расмий түрдө Дженнифер Аффлек ысымын алды. Белгилей кетсек, түгөйлөр 2001 жылы Жили тасмасында таанышкан. 2002 жылы Дженнифер экинчи жолдошу Крис Жат менен ажырашкандан кийин Бен Аффлек менен жакын мамиледе болгон. Ошол эле жылы Бен Аффлек үйлөнүү сунушун киргизгени менен массалык маалымат каражаттарынын тынымсыз көңүл буруусунан улам алардын үлбөт тою өтпөй калган. Ал эми 2004 жылы түгөйлөр эки жолго түшкөнү маалым болгон. Арадан 20 жыл убакыт өткөн соң, тагыраагы 2021 жылы алар кайрадан сүйүү мамилесинде экени маалым болгон.